урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан бүгүнкү сабагыбызды тартуулаган турабыз. Бүгүнкү темабыз сиздерге жагат деген ойдомун. Алдын ала биздин каналга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, каналды башка кесиптештериңиздер менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Бул каналда бир гана мугалимдерге керектүү программа, платформа, сайттарды үйрөтөбүз. Бүгүн сабагыбызда биз ноутбук компьютерлердеги экраныбызды кантип запись кылсак болот, кандай жолдору бар деген темада сөз кылмакчыбыз. Эгерде сиздер буга чейин Bandicam платформасын колдонуп жүргөн болсоңуздар, ал Bandicam платформасын удалить берсеңиздер болот. Анткени Bandicam платформасы запись кылганда жарым жартылай бул акылуу акысыз да, 50/50. Мисалга сиздер запись кылганда Bandicam деп үстүнө чыгып калат да, ошон үчүн запись кылып атканда экраныңыздарды андай нерселерди жазууларды каалабасаңыздар, мен сиздерге топ 5-6 платформа менен тааныштырып кетем. Бул жакта эгерде ноутбугуңуз память жетпей аткан болсо, онлайн кантип запись кылсаңыз болот, ноутбуктун ичинен кантип запись кылсаңыз болот, кошумча программалар менен кантип запись кылып иштейбиз, ошол боюнча суроолорго сиздерге жооп беребиз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин сабакта ошо биринчи өтө турган сабагыбыз скриншотер платформасы. Биз буга чейин YouTube каналга бул платформа боюнча дагы видео тартып салганбыз. Ал үчүн скриншотер программасын көчүрүш үчүн ноутбугубузга скриншотер деп жазсаңыздар эле ушундай болгон көк болгон бөлүк чыгат. Аласыздар, скачать деп басып, скачать этип алабыз бул платформаны. Автоматтык түрдө эле скачать этилет. Скачать баскандан кийин эле сиздердин этот компьютердин загрузки бөлүмүнө барып калат. Загрузки бөлүмүнө бул жака түшүп калат. Меники азыр көчүп атат. Загрузки бөлүмүнө түшкөндөн кийин эле аны үстүн бассаңыздар установкага алып келет мынакей. Ушундай болуп чыгат. Чыккандан кийин эле мынакей окейди басып эле обновление басып коебуз. И бул автоматтык түрдө мынакей скачатьты басып өзү ноутбугубузда бардыгын иштеп баштайт. Негизги инновациялык бөлүктөрү бул скриншотер платформасында сиздерге эң оңою бул жакта керектүү маалыматтарды мынакей бул жака чыгып калат. Ушундай кылып видео же кандай кыласыз? Мисалы үчүн мен видео тартам десеңиз, бул жакта мындай кылып белгилеп аласыз. Керектүү жерин гана мындай кылып белгилеп алсаңыз, стартты басабыз. Бул жакта өзүңүздү кошуп дагы камера менен тартсаңыз болот. Тартпасаңыз дагы болот. Мынакей ушул эле бөлүк көрүнө берет. Бул жак карарып турган бөлүгү көрүнбөйт. Бир гана ушул бөлүк бөлүнөт. Бүткөндөн кийин стопту басып коесуз. Сизге керектүү бөлүк автоматтык түрдө мындай болуп түшүп калат. Караңыздар. Бул нерсени сиздер каалаган жака алып бара берсеңиздер болот. Карап көрөлү, тартпасаңыз дагы болот. Мынакей ушул эле бөлүк көрүнө берет. Бул жак карарып турган бөлүгү көрүнбөйт. Бир гана ушул бөлүк бөлүнөт. Бүткөндөн кийин болот. Тартпасаң ушул сыяктуу бул скриншотер платформасы сиздерге жардамыңыздарга келет. Муну компьютер, ноутбук бардыгы көтөрө берет. Экинчи нерсе, эгерде сиздердин памятиңиздар жетпесе же башка программаларды көчүргүңүз келбей атса, компьютер, ноутбуктардын Windows 10-11 багытында, эгерде сиздин компьютер, ноутбугуңуздун Windows же 10 же 11 боло турган болсо, анда ушул жакта мындай болгон клавиатурабызда бизде ыкчам баскычтар бар. Азыр мен көрсөтүп берейин. Клавиатура онлайн деп көрөйүн. Сиздерге көрсөтүш үчүн. Онлайн. Мынакей караңыздар. Бул жакта бизде компьютерлерибизде негизги бөлүктөрү ушул ичинде эгерде Windows 10-11 боло турган болсо, сиздер ушул эки ыкчам баскычты басып эле компьютериңизде ноутбугуңузду запись кылсаңыздар болот. Кандай запись кылабыз? Мисалга биз азыр сиздерге бул жактан
көрсөтүп беремин. Мисалга караңыздар, ушул жакта мынакей могул Windows деген бөлүк болот бизде. Windows бөлүгүндө ошо Windows бөлүгүн аласыздар. Windows менен G кыргызча P Windows G'ни баса турган болсоңуздар, мынакей автоматтык түрдө сиздерде ушундай болгон бөлүк ачылат компьютериңиздерде, запись бөлүмү. Значит, сиз эмне кыла алат экенсиз? Запись кылып аласыз. Мынакей записти басабыз, панель инструменти, записибизди баштайбыз. Бул жактан записти баштасаңыздар, мынакей биздин экраныбыз автоматтык түрдө запись болуп баштайт. Бул сиздердин компьютериңиздердин ичинде гана болгон бөлүк. Бул Windows 10, 11 бөлүгүндө. Кайсы ыкчам баскычтар экен? Windows G, мындайча айтканда кыргызча P тамгасын бассаңыздар, бул экраныбыз бизде автоматтык түрдө запись болуп баштайт. Анан каалаган учурда бул жагына микрофонду иштетип алсаңыз болот, иштетпей да койсоңуз болот, өзүңүз каалагандай колдоно бересиз. Бүткөндөн кийин стопту басабыз. Бул автоматтык түрдө ноутбугубузга сакталат. Кай жерден көрөбүз? Этот компьютерге киребиз. Видео дегенге барсаңыздар болот. Ошол жакта запись деп чыгат. Записти мынакей панель инструмента дегенди басып көрсөңүздөр болот. Өзү эле чыгып калат автоматтык түрдө. Каалаган учурду каалагандай запись кыла берсеңиздер болот. Бул мүмкүнчүлүк кимдин компьютер ноутбуктары Windows 10, 11 болсо ошол бөлүктөр чыгат. Мынакей караңыздар. Алып запись кыла бересиздер. Запись кылганда бөлүктөрү чоңоюп, кичинейип кете берет. Ар түрдүү. Ал Windows 10, 11 экенин кантип текшерет? Этот компьютер дегенге киресиздер, мышканын оң капталын басып, баскандан кийин свойства деген бар. Свойствону бассаңыздар, ушул жактан мынакей бөлүгү чыгып калат. Windows выпуск канчанчы? Windows 10, 11 Pro деп турат. Ушул жагынан көрө аласыздар. Кийинки эң жакшы платформа, мугалимдерге керектүү платформалардын бири бул запись экранда өзүнүн ичинен монтаждап алсаңыздар болот, өзүнүн ичинен негизги бөлүктөрүн кылсаңыздар болот. Бул OBS Studio. OBS Studio бул мугалимдерге эң керектүү платформалардын бири. Бул OBS Studio дегенге скачать OBS Studio деген табабыз. Тапкандан кийин сиздики MacBook же Windows бул жактан установить, скачать установщик дегенди басабыз. Бул бизде автоматтык түрдө көчүп баштайт. Эгерде сиздерде ушундай кылып көчүрсөңүздөр дагы болот, же болбосо Microsoft'ун өзүнүн ичинен көчүрсөңүздөр болот. Компьютерлериңиздерди, вирустарды көчүрө албайм десеңиз, өзүнүн платформасынын ичинен көчүрсөңүздөр дагы болот. Бул өтө чоң мүмкүнчүлүк сиздерге. OBS Studio'м көчүп атат азыр менин, сиздерге өзүңүздөр каалагандай көчүрүп ала бересиздер. Ошол Microsoft Store'го кирип эле OBS Studio деп жазсаңыздар чыгат. Бул жактан сиздер как ноутбуктун бул Play Market сыяктуу OBS деп жазабыз. OBS Studio деп жазсаңыздар эле чыгат. Бул ошол Microsoft Store деген. Мынакей могу OBS Studio бул бесплатный, көрдүңүзбү? Установить басабыз. Бул установка болгучакты бир аз күтөбүз. Өзү установка болуп бүткөндөн кийин мынакей Microsoft Store'дон көчүрсөңүздөр болот, же муну Google'дан деле көчүрө берсеңиздер болот. Азыр меники бул жакта установкам болуп жатат. OBS Studio боюнча мынакей установкам азыр меники даяр болуп калат. Бул автоматтык түрдө биздин ноутбугубузга түшөт бул нерселер. Мынакей установка болуп бүттү. Ноутбугубузга эле автоматтык түрдө ачып көрсөк болот. Жана мындан аркысын иштегени боюнча көрсөтүп берем. Бул жактан биз открытьты басып алгандан кийин мынакей запустить в любом случае дегенди басабыз. Бул азыр өзү иштеп баштайт мынакей.
өз установка кылып баратат. Ушул жактан далее дегенди басабыз. И далее бул жактан пропустить версию, напомнить позже дегенди басып коюңуздар. Далее отменаны басып коюңуздар. Все, ошо менен бул ноутбугубузга бөлүктөрү түшөт. Мынакей биздин азыр микрофон кандай иштеп жатканы, канча добуш берип атканын баардыгын көрүп турууга болот. И ушул жакта мынакей начать трансляцию деген бар, начать запись деген бар, запуск виртуальный камера, режим студия. Режим студиядын бассаңыздар бул жакта ушундай болгон бирөөнү чагылдырып аткан бөлүк болот. Ошол чагылдырып аткан бөлүк менен да иштесеңиздер болот. Же болбосо мисалга камера, өзүңүздөрдүн камераңыздарды бассаңыздар болот. Эгерде биз азыр запись кыла турган болсок, начать записьти басабыз. Бул автоматтык түрдө биздин экраныбызды азыр запись кылып жаткан учуру. Биздин экраныбыз запись болуп атат. Запись болуп бүткөндөн кийин кайра эле ошол программага кирип, остановить запись дегенди бассаңыздар, бул биздин бөлүгүбүз автоматтык түрдө запись болот. Запись болуп бүткөндөн кийин биздин ноутбугубузга бул нерсе түшүп калат. Өзү эле автоматтык түрдө түшөт. И биз бул нерсени каалаган учурда, каалаган жака колдоно бергенге болот. Мынакей бул жака видео бөлүгүнө түшөт. Бул программа кереги жок болсо, удалить этип жиберсеңиздер дагы болот. Мен сиздерге ошол сунуштарым, эгерде Windows 11 болсо, өзүнүн эле бөлүгүн колдонуңуздар. Ал эми OBS Studio дагы мындайча айтканда бийиктерге жетемин десеңиздер, жакшы запись, жакшы звукозапись менен кыламын десеңиздер, анда мен сиздерге OBS Studio иштөөнү сунуштайм. Жок, мага OBS Studio менен иштеген келбей калды десеңиздер, анда Loom платформасы менен иштейсиздер. Бул Google'га кирип эле Loom деп жазсаңыздар чыгат. И бул жактан Loom'ду дагы көчүрүп аласыздар. Бул дагы акысыз эле программа. Андан кийин онлайн иштеймин десеңиздер, анда Screen Up AI деген платформа. Screen Up AI платформасына киребиз, жазып мынакей. Google'га эле жазып киребиз. Screen Up AI. Ичине киргенден кийин эле ушундай болгон чыгат. И бул жакта начать бесплатно дегенди басабыз. Бир аз күтөбүз. Бул жактан продолжить через Google дегенди басып кирсеңиздер болот. Google менен регистрация кылган оңой. Же болбосо электрондук поштаңыздарды жазып кирсеңиздер болот. Продолжитти басабыз. Баскандан кийин ушундай болгон бөлүктөр чыгат. Бул жакта X'ти басып коебуз. Бул бөлүктөрдөн караңыздар. Запись экран деген чыгат. Запись экранды басабыз. Биздин экраныбыз запись болуп баштайт. Ошол жактан мынакей разрешить, когда я на сайте дегенди басабыз. Бул бөлүгүбүз автоматтык түрдө начать записьти бассаңыздар, окно или весь экран дегенди басып туруп, тандап поделиться басабыз. Автоматтык түрдө бул биздин экраныбызды запись кылып баштайт. Өзүңүздөрдүн бетиңиздерди да чагылдырып тартсаңыздар болот, жок керек жок десеңиз, муну тартпай деле койсоңуздар болот. Бул онлайн гана, эч кандай программаны көчүрбөйсүздөр. Бүткөндөн закрыть доступту басып, запись экранын токтотуп койсоңуздар дагы болот. Токтотпой койсоңуздар, кийинки улантып тартып кете бересиздер. Каалаган учурда каалагандай тартып бүтүрүп койгонго сиздерде мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Мынакей биздин запись болуп бүттү. Ичин ачып көрсөк, кадимки эле башка программалардан эч кандай айырмасы жок, запись кылат. Автоматтык түрдө бул биздин экраныбызды запись кылып баштайсыңыздерди да чагылдырып тартып койсоңуздар. Бул онлайн иштей турган платформа. Экинчи платформа бул VidEye платформасы. Бул дагы онлайн иштей турган платформа. Бир гана регистрация кыласыздар. Бекер булардын баардыгы. Мен билесиздер, бекер программаларды гана көрсөтөм сиздерге. Ошол сыяктуу мынакей VidEye платформасы дагы бар. VidEye платформасы эң негизги инструкциялардын бир түрү болуп эсептелинет. Буга регистрация кылгандан кийин буга чейинки кирген Screen Up платформасы сыяктуу бөлүктөр менен иштеген сыяктуу эле көрсөтүп, колдонуп кете бересиздер. Бул дагы
онлайн эле продолжить Google менен регистрация кылабыз. Мынакей поштабызды тандайбыз, продолжить басабыз. Мынакей продолжить басып, бул деле онлайн гана запись кыла турган платформа. Онлайн запись кылат. Караңыздар. Работа личные, образование же, мисалы үчүн на работе деп койсоңуздар болот. Маркетинг, бирөөсүн тандай бериңиздер. Мисалы үчүн дизайн боюнча каалаган бирөөнү тандасаңыздар болот. Видео контент, окей. Бул жактан биз ылдый түшөбүз. Начать деген бесплатныйын эле тандайбыз. Мына попозже дегенди басып, продолжить басабыз. Эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Бул жактан караңыздар. Кантип запись кылабыз? Ушул жактан бизде эң негизги мынакей и-динамика деген бар. Бул жактан биз өзүбүзгө керектүү бөлүктөрдү алсак болот. Андан кийин дом деген бөлүктөн дагы эң негизги бөлүктөрдү. Анан мынакей edit a video деген бар. Ошону бассаңыздар бир аз күтөбүз. Эгерде англисче болуп аткан болсо, мышканын капталын басып, перевести на русскийге чылдырып аласыздар. Ушинтип VitEye платформасы менен дагы кадимки эле буга чейинки өткөн өзүбүздүн Screen Up Eye платформасы сыяктуу эле запись кылып алсаңыздар болот. Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн сиздерге ноутбук компьютерлериздеги экрандарын кантип оңой, кайсы платформа, программалар, сайттар менен запись кылса болорун түшүндүрүп бердик. Бүгүнкү өткөн темабыз Screenshotr платформасы, OBS Studio программасы, бул акысыз, андан сырткары Windows 10.11 версиясында болгондор үчүн ичиндеги бөлүк менен тааныштырдык. Бул WinG клавиатурасы биргеликте басканда өзү автоматтык түрдө запись болуп баштайт. Loom платформасы, андан сырткары онлайн иштей турган Screen Up жана VitEye платформалары боюнча тааныштырдык. Бүгүнкү сабагыбыз бизге жаккан болсо, каналыбызга катталып, лайк басып, кесиптештериңиз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Кандай программалар дагы үйрөнгүңүз келет, комментарийге жаза кетиңиздер.